өзүнүн айтымы боюнча арызын берди азыр. Эч кандай наркотик сатып же болбосо кандайдыр бир наркотикке, баңгизатка, марихуанага тиешем жок дейт. Наркотик алганга эмес, нан алганга акчам жок дейт. 1 сом акчам жок дейт азыркы учурда. Анан жанагы бир 10 чакты метр жерге таштап коюп, анан ошол менин колуман чыккан жок. Эч кандай азырынча экспертизадан ооба чыкты деп айтып атышат, каныман деп атат. Бирок колуман жолсо бир смысл алына элек. Мындан экспертиза кандай чыкса дагы мен колдордун баардыгы таза, чөнтөгүмөн да тапкан жок, эч жерден тапкан жок дейт. Бул иштинки азыр арыз алдык. Аз барып каттайбыз да бунун үстүнөн тыгыз көзөмөлгө алып иш алып барабыз. Азыр ушу Болот Тимиров менен дагы сүйлөшүп, ал кишиден дагы арыз алып, кандай эмне чара болду эле, ошол боюнча да иштер алып барылат. Эгер суроолор болсо жооп беребиз. Чыгарылат. Соттун чечими чыкты. Азыр бул жерден тергөөчү чечим чыгарды. Сотко барат, закондук текшерет да, ошо соттон үйгө кетет. Бул жака чыгат, тергөөчү чечим чыгарды, үй камагына. Туура. Аз чыгаттан жак кетет. Мен актанган жокмун, өзүм айткан сөз. Туура. Мен айтпасам, бир саатта чыкпайт деп айтпасам айткан. Туура. Az бул жака чыгат. Сот давай бир себелчи. Турум эстрактор этип бергиле, дагы бул жака кайталап коюн. Наркоман деп милиция кызматкерлери берет. Кечирим сурап койсоңуз жакшы болот. Элден кечирим сурап коюңуз, жана айткан. Кечирим сурайм андан, туура эмес сүйлөп коюңуз. Атаң аз чыкканда өзүңөр көрөсүңөр, өзүңөр. Андан сотко барат, соттон кийин закон текшерүүнү. Bir metre артқа жылгыба. Жылга 1 метр артқа. Сот каратат, мыйзам текшерилет. Үй камагына чыгарылды, сот карап мыйзам текшерилет. Сот органдар күтүп атышат. Az барат, ошол жерде буквально 15-20 минут убакыт эмесет, андан үйүнө кетет деген. Таш сындыра албайт. Бир-эки суроого жооп берсеңиз. Болот азаматчы. Баарыңыздарга ыраазымын. Ак ийилет сынбайт дейт. Эч качан бул акыйкаттын актуусу жыгылбасын. Мен жалпы ушул жерге колдоп келген журналисттерге, баардык ушул жерде турган журналисттерге айтат элем. Биз болсо тең салмактуулукту сактай турчу 4-чү бийликпиз. Бизге ар бириңиздерге да кадай берсин, аз бир-эки жерде кол коюп турганда ар бириңизге дагы ушундай өйдөлдүү маселелер болот. Чыдай эле ушундай ынтымактуу бололу. Бири-бирибизди колдойлук. Ошондо акыйкаттын актуусун улатпай, Кыргызстандын өнүгүү жолуна баштап кетебиз. Бар болуңуз. Азамат. Улап Күрчөй ташсынат!